Саламатсыздарбы, биздин Ыйман Медиа каналыбыздын катталуучулары. Албетте сиздер үчүн пайдалуу кеңештерди чыгарууга даярбыз. Ыкластууга шайтандын күчү жетпейт. Элден алыс, тоо түбүндөгү токой четинде бир ыкластуу адам жашачу. Ар дайым Аллахка ибадат кылып, жаман, бузуку иштерден алыс болчу. Бир күнү адаттагыдай эле намаз окуп бүтүп, зекир чалып отурган кокустанага бир топ адамдар келишет да. Сен жалгыз Аллахка сыйынасың. Бирок тиякта бир топ адамдар Аллахты таштап жалгыз өскөн даракка сыйынып жатышат. Сен аларды токтотууга аракет кылбайсыңбы дешет. Тегинин ачуусу келип, колуна балтасын алып жолго чыгат. Жолдо бара жатса, анын алдынан балбан адамдын кейпин кийген шайтан чыгып, мынчалык ачууланып кайда баратасың деп сурайт. Адамдар сыйынып жаткан даракты кыйуу үчүн бара жатам дейт деги. Ошондо шайтан анын колунан балтаны талаша баштайт. Бирок канчалык аракет кылбасын ага күчү жетпей коет. Күч менен тарифе алууга көз жетпеген шайтан эми аны башка жол менен алууга аракеттене баштайт. Эгер сен даракты кыйпасаң, күн сайын 16 теңге берип турам дейт. Тиги бир аз ойлонот да макул болуп артка кайтат. Биринчи күнү эрте менен ордунан туруп эле жаздыгынын астында 10 теңгенин турганын көрөт. Эртеси дагы 10 теңге алат, үчүнчү күнү дагы алат, төртүнчү күнү ордунан туруп, жаздыгынын астын караса эч нерсе жок. Тенен алдаганына ачууланып балтасын көтөрүп жолго чыгат. Баягы жерге келгенде арык адамдын кейпин кийген шайтан алдынан тосуп чыгат. Бул өткөндөгү шайтан экенин дароо бамдайт. Ачууланып кайда жөнөдүң дейт шайтан. Адамдар сыйынып жаткан даракты кыйганы бара жатам дейт деги. Ошондо шайтан анын колунун балтасын жулуп алат. Күчү жетпей калганына таң калган киши: "Сага Аллахтын каргышы болсун. Бүгүн сага эмне үчүн күчүм жетпей калды?" дейт шайтан. Сен мурдагысында Аллах үчүн ачууланып бара жаткансың. Ошондуктан Аллах сени күчтүү, мен алсыз кылып койгон эле. Азыр болсо алтын үчүн ачууланып бара жатасың. Ошондуктан Аллах сени алсыз, мени күчтүү кылып койду деп жооп берет. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.